адам сезиш керек. Аялбы ол эмнеле күйүп атат ал аусынына деп кайнене адилеттүү болом дегенде кыйналат. Сезимдердин чегарасына кирет. Ал ошону сезгиси келип атабы сез, бирок сен айт өзүңдүн миссияң. Түшүнөм балам. Кээде ошондой болгондо мен да ошол сезимди сезчүмүн. Бирок каяка барса бирге жүрө турган адам ушуларсыздар. Мен бирөөнүн аусынын жалдырабабысын кылам, сеники бир тууган бар го. Бир нерсе кылып кой деп чегарасына кирүү жакшыраак. Силер деп жүрсөм, бир улум мына эмчегим демсе, бирөө мына эмсе, анан экөө курссаңар эки талаа болбойбу десе, келин апа туура айтасыз, мен ынтымактуу болом деп калат деп ойлобоңуздар. Эки эсе жек көрөт. Эки эсе тирешет. Ошого тартты дейт. Эми эне кызы тууралуу. Апа, мен үйүмдө кайненем монтип айтып берет да, анан апа, күйөөм мындай дейт да, анан кайнагам келип эле биздин үйдөн балдар менен чай иче берет да десе, чай ичпе деп айт да. Сен койбой эле кой. Десе дагы кызынын чегарасы бузулат. Алыс ойноңуздар. Болбойт. Алардын үйүндө ошондой болгон болсо карап көр, сага ыңгайлуу болсо кечки ужинди кыл дагы, андан кийин өздөрү ысытып ичсин. Эми айтор, менде деле ошондой болгон деген сыяктуу сен өзүңү сыйла. Сенин убактыңы чегараңды түшүндүрүп ал, бирок ошол сен кайсы бир деңгээлде важип вазифаңа кирип калат деген түшүндүрүү үчүн да энеге сүйлөө, мадаят жана чебештик керек болот. Акырында айтарым. Адам жакшы, ийгиликтүү, көңүлдөгүдөй максатка жеткен, азыркыдан жакшыраак. Карасаңыздар, сиз балдар үчүн бар жокту салып атасыз, көрүп атасыз, урушасыз, жыгаштарды алып китеп окуп алсаң шыйраңды сындырам дейсиз. Бирок кошунанын эки алган баласы Россияга барып иштеп, же темир сатып успешныйраак болуп кетип, заңкайган эки үйдү куруп койду эле, атасынын атын көчөгө коюп койду. Адилетсиздик болобу? Болот. Ошондо мен эмне кылдым? Мен эмнени туура эмес кылдым? Ай, анын атасы туалетке да кароол болгон жок эле. Биз кызмат деп жүрдүк. Силерди окуттук деп айтсаңыз туура эле болот. Бирок ал натыйжа бербейт. Көрсө биз, сен окуйсуң, сен басасың, сен акылдуу болосуң, азыр жыгач менен чаап коем деп атканда биринчиден бул апама керек деген сезим менен өзүнөн жоопкерчилик алып коет экенбиз. Экинчиден чечим чыгарууну коп коюп, болочокто подкаблучник жана удобный аялды тарбиялайт экенбиз. Ал эми үчүнчүсүнөн мен травма болгон, апам менен мени уруша берчү эле деп психологко саякаттарды даярдап коет экенбиз. Андыктан ошол билим берүүдө талап кылууда өзүбүздүн амалыбыз менен. Менин балам китеп окугусу келсинби? Анда мен күндө 10 балам менен отуруп китеп окуйм. Телефон чукуп алып, бол көзүң чуккан жаз азыр деп коюп, бабур жинтиме карасаң деп отурсаңыз окубайт. Акаңды сыйлагын деп атып, сиз акаңыздан кабар алып урматтабасаңыз ал сыйлабайт. Мен силер деп жүрөм, мени бар урматташыңыз керек деп, бирок сиз балдарыңызга караганда энеңизге зыяратты бийикке койбосоңуз, бала сизди кийин зыяратка койбойт. Сиз өзүңүздү урматташын каалайсызбы? Күйөөңүз, аялыңыз, кайненеңиз, улуң. Анда сиз урматтаңыз өзүңүздү. Мага ошо боло берет, мен жебей кое берем, мен таарынбайм, мен устукан албайм деп алып, анан мени сыйлабай коюу деген акыбыз жок. Бере бериңиз деп бүткөндөн жетпей калса, мен устуйдум, ыраазымын. Анда мен мына устуканымды сизге берейин деп берүү, бул өзүнүн ордун билүү. Деп тирешип өзүнөн улуу эжесинен мурун устукан алып алуу эмес.